Инстаграмда. Баягы сүйлөп атпайбы? Çoğulgan sevimiz. Gördü çoğulgan sevimiz bu жаңы bizde начальник келген, Дайыров деген. Келгенден бери ошо бир 2-3 ай болуп калды. Ошондо өтүп калды да. Анан кийин болсо азыр бизде мындай кылып жатат. Биз негизи лётный училищедан негизи лицензия алып баарын өткөнбүз да. Негизи 21-жылга чейин лицензиябыз бар. Эми азыр бизди жумуштан кетириш үчүн азыр бизди окууга кеткиле деп атат. 3 айлык окуу да. 3 айлык окууга кеткиле деп атат. Биз содержание жазып кеткиле деп атат. Биз азыркы учурда жазбайбыз деп айттык. Эмне үчүн 3 айга кетебиз? Анткени бул негизи окуу 2 жумада окуп бүтсө болот. Эми мыз менен жумушу бул деген эме. Жана айнекте кармап машинаны карайбыз да. Ошонун эмнесин үйрөтөт 3 ай. Андан себеби биз 3 айга кеткенден кийин биздин жумушубуз ордуңар болот. Кайра келгенде иштейсиңер деп. Бирок гарантия жок. Келип иштейбизби, иштебейбизби? Бизге жөн эле азыркы учурда биз содержание жазып барыңар 30 кишибиз. 30 кишини жазып деп атат. Сиздер эмне жумуш жасап каласыздар, ошону түшүндүрүп берсиңиз. Азыркы учурда биздики Манас менеджмент компаниясында служба авиационный безопасности. Могу биз территорияны кайдара жана груз самолет менен келгендерди, жактан экспорт, импорт ушул жерден болот. Ушул жерди биз карайбыз. Эми охрана. Мындай деген сөздөр айтылып атпайбы? Силерди кетирип башка кызматкерлерди жумушка алып келет. Ошондой айтылды, ооба. Бизди кетсе 30 адам алыптыр деп уктук биз. Биз кеткенден кийин алар окуй эле биздин ордубузга келет экен да, биз болсо 3 ай окуйт экенбиз. Хотя бизде өзүбүздүн лицензиябыз бар. Ал эмне болгон адамдар экен? Сиздердин ордуңуздарга Манас аэропортунан келген адамдар биз өзүбүз эле тааныбайбыз жакшы. Жаңы келишкен. Ошо жана Таировдунбу же Абдыкалыктайсыздар ошолордун тааныштары Биздин эмес? начальник непосредственно Таиров да. Исполняющий обязанности. Сиздер азыр эмне талап коюп жатасыздар? Азыркы учурда биз жумуштан кетпейбиз деп турабыз. Жазбайбыз. Бизде гарантия жок. Биз жазгандан кийин анан кайра жумушка бизди ала албайт деген. Жаңы эле Манас аэропортунун пресс-секретары маалымат таратты, эч ким кызматтан алынган деп турчу. Ошо ала элек Биз жазбайбыз. Азыр бизге уже бизди руководитель чакырып бизге мынтип атат. Типа давайте биз эмени 3 айлык компенсация төлөп берели, сокращение кылабыз депчи. Болбойт да анын баары жөнүндө. Булар демек сиздерге баягы жумуштан чыгарыш үчүн эптеп эле сокращенияга такып аткан экен. Эми азыр бизге өзүнөн өзү бул Дабыр деген служба ачылган. Ачылган эмес, бар болчу. Аэропорт канча жылдан бери иштеп атат, иштеп аткан. Булар жок элечи. Эми ушулар каякта милициянын баарын набирать этип алып азырчы. Жөнүндө эле кошмар этип атат аэропорттун машина. Аэропорттун ичинде эч ким эле көргөн жок азыр иштегенде сөзсүн ачык. Сиздин аэропортто милициялар толуп алды. Болду. Батасы Степа деген начальник келип булар жуп атабыз. Бизге де чабып атат, ушундай болуп аткан турбайбы сөзгө дагы. Аяктан деме бирден болсо массовый элемент кетирип сөтүп. Ал жака ким алып келип атат ошондой жумушка? Бул жаңы руководство алып келип атат. Ал биздин начальник. Биздин мурдан начальник бар болчу. Жумаев деген. Ошол маалында биз таптапнакка иштеп атканбыз. Бир ушундай эчтеке жок болчу. Дагы сабында эчтеке эчтеке эмес. Эч ким текшерчү эмес. Таптакка эле иштеп, эчтеке жоголбой эле, эчтеке урдалбай эле, эчтеке контрабанда чыкпай эле, эчтеке соттон иштелип аткан. Эми азыр башталды. Тигиндер чыгат экен, мунуңар чыгат экен. Тигин текшербесең, муну текшеребиз. Ошондо Абдыкаров толтуруп атат милицияларга, Ошол назначить этип атат. Ким назначить же премьер назначить этип атпайбыз. Аны точно биле албайсың. Кагаз түрүндө көрбөгөндөн кийин айта албайсың. Өзүңөрдүн начальниңер Таиров эмне деп атат бул жакта? Ал ошо айтып атат бизге, без содержания жазбада кеткиле деп атат. Сияк бар окуйсуңар дейт. Эми ал окуудан экзаменди өтсөңөр, өтпөсөңөр жок деп атат. Бизгечи. Эми ал бияка эсил кишилерди набирать этип койсо, биз каяктан октон өтөбүз? Ясно, баарына эле ясно. Эми анысы чын эмес болсо азыр бизге айтмак эмес да. Типа 3 айлыктын төлөп берели, сокращение алабыз депчи. Адам чындык үчүн айтып атат. Тынчып калды. Тынчыгла дедим да. Сер келгенге чейин далай айтышты, тынчыгла деп. Силерге тиякта айтып атат да, силерди ордуңарга башкаларды алып койду деп. Тиякта биздин тааныштар бар, достор иштейт дегендей. Жаңы адамдар бар. Жаңы адам алып койду деп. Жумушка качандан бери чалексиңер? Чалып биз жумушка чыгып элатканбыз. Бүгүн понедельникте келип бизге өзүңөр собственный ручно жазып берди. Без содержания 3 айга деп жазасыңар. Эми уже ясно эле да. Без содержания деп жазгандан кийин уже эчтеке төлөп беребиз. Анан төлөп берет, тигиндей мындай деп алдап атышат да. Анан Бокур деген службага кошобуз дейт. Бокур деген ал военизированный охрана деп коет. Ал деген пионду кайтарыш керек деген.
А биздин служба вообще башка. Биз клиенттер менен иштейбиз, жумуштар менен иштейбиз, мындай айтканда. Биздин служба вообще башка. Сіздер ишташсыздар, ким иштеп атат азыр? Иштеп атат мына акыркы смен бүгүн иштеп атат. Ошо бул сменди билем, азыр эмне болсо. Өзүңүз Ано атыңыз Мен атым Демир. фамилияңыз? Орозов. Сиздин атыңыз ким? Атай? объясните ситуацию просто, да? Сколько лет вы здесь работаете? Вот я работаю здесь 11 лет уже. Вот 11 лет. Такой ситуации за 11 лет вообще не было. Сейчас, как поменялась власть, как говорится, да, стало вообще невозможно работать. Все там как бы аэропорт Абдукаров. Все это мутит, все это выдумывает. Что именно мутите и выдумываете? Ну вот то, что вот сейчас без содержания написать надо, потом мы, естественно, останемся без места. И на этом все. А зачем это делается, по вашему мнению? Для них хорошо, значит. Сокращение или как? А это да. Да. Они же набрали уже наши места, а нас-то все за ворота. Бизди алдап чыкты, эч кимди забирать эте элекпиз, деп калды элем. Ону көрдү да балдар нааразы болуп аткан. Кайра башкача сүйлөп башташты. Анан төлөп беребиз деп чыгышты. Түшүнбөйбүз мына бирок билет көп жылдан бери. Сколько лет работаете? Вот 11. 11 жылдан бери. Такого не было. Биякта. А что вам Биякта сказали? бир Вот байкебиз бар. вот вас позвали, и что вам Канча лично болду? надо? 15 жылдан бери иштейт. Мындай да болду. Содержание отпуск? 15 жылдан бери иштейт. мындайраак кылсаңыз беке. Атыңыз ким беке? Тынстан. Тынстан беке. 15 жылдан бери ушундай көрүнүш болду беле? Биринчи жолу болуп атат, силер ким болуп атасыздар? Эми 3 ай деген ал бизге кандай 3 айдан кийин иштей албайт экенбиз да. Алабыз деп атат, эми 3 айдан кийин ким билет, ким бар, ким жок, никто не застрахован. Сиздер эмнеге алабыз деп атат? Кызматыңыздарда өчүрүштүк болду беле, же кандай? Чипы болду беле, бир нерсе жоголду беле. Мурун Өзүстүн Жумаев Кабасханович деген иштеген. Ошол киши 2 айдан бери ошол кишинин отпуска без содержания кылып, ошонун ордуна келген. Временный исполняющий. Анан кийин ошонун эле артынан может кетпишти, жок алып чыгарып неметиш керек болот да биздечи. Анан биз деле ошон ар бирибиздин үй бүлөбүз бар, багыш керек. Ар кимдин немеси бар. 15 жылдан бери иштеймин, бирок мынчалык деле эч нерсе болгон эмес. Руководство алмашат, ар кандай болот. Анан мынчалык грузчик, СБшник дегенге чейин эч ким тийишкен эмес. Алар иштей берет, жумуш өтө берет баарын. Биякта мындай кызыктуу деле жумуш деле мындай талашып же орун алып тургандыгын билбейм. Азыр эми камыздар боюнча проектасына азыр СБшниктерди потом кимдерди кызматтан? Бардыгын по собственному желанию жазып алдым. 15 жылдан бeri иштейт экенсиз, аэропортто кызмат берет. Атмосфера кандай? Абдыкаров, Таиров, Билбейм, аларды жакын эле келишти. Тынстан. Негизи могу бүгүн ушул биз сотрудниктерди бул жака эртең менен собрание деп чакырган да. Анан ушул жактан угуп атабыз да. Структура эле чогулуп калган жокпуз да. Угуп атабыз ушундай без содержания кылгыла окуйсуңар дейт. Анан кийин тияка отурсам, бул негизи өзүнчө компания, бул аэропортто өзүнчө компания да. Манас менеджмент өзүнчө компания. Анан кийин биз дагы ошо 3 айга без содержания дейт да. 3 ай негизи окуу өзү максимум 1 айда бүтө турган окуу да. Аны, например, биз биякта 1 күн иштеп 3 күн бошпуз. Анан аны дагы көп эмет алып алабыз деп эмет алган жокпуз эми. Например, 1 күн иштей берип деле 3 күн совмещать этип окуй берсек деле болот. Аны дагы бир айтып көрдүк. Жок, жака барышыңар керек, без содержания 3 айга жашашыңар керек. Анан мындай силердин көз карашыңар менен, элдин көз карашы менен деле мындай ошондой болот да. Например, 3 күндө совмещать этип деле окуп. Мурун окуганда ошентип эле окуучубуз. Аны эмнеге ушундай изменение, ушундай эле туруп эле ошо жаңы начальник келгенде эле ушундай изменениялар боло баштады да, мындай уже эметип баштадык да, мындай сомнение боло баштадык. Билбейсиз эми ойлору кандай, может
набирать этеби деп атабы, бизден бошотуп өзүлөрүнүн тартайын деп атабы, билбейм. Анын айтабыз, бирок ушул изменения бул болбойт да, например, ушу окуу болсо деле окууну совмещать кылышат 3 күн бошто. Мурун ошентип эле окуп эле ошентип сертификат. Окуйсуңар деди, ал бир эмес 2 сертификаттан бар бизде. 2025 то есть бар, окуп деле кереги деле жок да алчы. Бар бизде. Анан кайра эмнеге окуйсуңар деп атат. Анан ушул талабыбыз ошол иштеп иштөө режими качантан баштап күчөтүлдү? Баягы акырында иштегенге невозможно болуп калды деп атпайсыздарбы? Качантан бери ушундай боло баштады? ушул август сентябрдан баштап Күчөй баштады, жаңы руководство келгенден баштап. уже мындай Кысым болуп атат десек болобу же болбойбу? Сиздерге тарапка. ушу эми кысым деген ушундан башталып атат да. Эмес, биякта нагло эле кетирип атат да, мындай айтканда. Ушул